Mal жандыктар үчүн, сиздердин чарбаңыздар үчүн тоюп силос көрсөтмөкчүбүз. Даны аябай көп кой, а? Бул даны менен макапаясы менен аралаштырып эле алып келип төгө бердиңиз дейм, а? Мына караңыздар, сонун. Бул Мадейин Кыргызстан, Кыргызстандан жасалган өзүбүздүн өндүрүш. Bismillah. Assalamu alaikum. Amansızdarбы, урматтуу мекендештер, чарбачыл кыргызстандыктар, саламатсыздарбы? Көңүл буруңуздар, биз бүгүн сиздерге мал жандыктар үчүн, сиздердин чарбаңыздар үчүн тоюп силос көрсөтмөкчүбүз. Ирандан бери аппараттарды алып келип, орнотуп, завод куруп, бир жеке ишкер Аби деген агабыз мына ушундай упаковкадагы даяр тоют силосторду чыгарып атыптыр. Эми ушул упаковка боюнча эле жүктөп алып барып, оозун ачып эле акырга төгүп мал жандыктарыңыздарды силос менен баксаңыздар болот. Андыктан көңүл буруңуздар, ушул жаңы ачылган заводду бүгүн сиздерге көрсөтүп беребиз. Анда жакшылап көңүл буруңуздар, ушул чыгарылышты аягына чейин көрүңүздөр. Азыр биз Кара-Балта менен Беловодскийдин ортосундагы Полтавка айылына келдик. Трассанын жээгинде экен. Дарегин дагы сиздерге түшүндүрүп беребиз. Аби ака, амансызбы? Аманчылык. Ден соолугуңуз жакшыбы? Ва алейкум ассалам. Ден соолук. Кудайга шүгүр. Азаматсыз. Рахмат. Кыргызстанда ушундай бир өндүрүш ишке кирсе эле сүйүнө беребиз да. Бир балалуу болгондой сүйүнөбүз. Рахмат. Сизге рахмат. Ишти баштапсыз, Ишти баштадым. Канча убакыттан бери буларды чыгарып атасыз эми, силосторду? Мен силосту даярдаганыма 2 ай болду. 2 ай болду. 2 ай болду силосту даярдаганым. Силосту полиядан алып келип даярдаганыңызга 2 ай болду. Полиядан алып келип, чабып, алып келгениме 2 ай болду. 2 айда мына даяр болду. Даяр болду эле, эми упаковка кылып атам. Упаковка кылып атасыз. Даяр, каптап. Каптап, упаковка кылып, бул силос 8 айдан 10 айга чейин ачпаса тура берет. Каптын оозун ачпаса? Ачпаса 8 айдан 10 айга чейин тура берет. 8 айдан 10 айга чейин тура берет. Азыр мына бул сиздин станогуңузда бунун ичинде воздух сорулабы? Вакуум пайда болобу? Бул жерде өзү вакуумдун бардыгын соруп, станок даярдап чыгарып коет. Буну алып барганда дыйкандар, мал эмелер алып барып, бирок жакшы фермерлер жакшы жерге мындай сакташ керек. Мындай тешилбесе болду. Мыксык кирип кетпесин, таш-баш кирбесин. Пленкасы тешилбесин, а? Пленкасы тешилбесин. Пакет тешилбесин. Пакет тешилбесе эле болду. Бул пакетте 30 килограммдан упаковка кылабыз. Мына ал азыр бир упаковка, бир пакет, бир кабыңыз 30 килограмм ушу да? Плюс-минус. Плюс-минус канча килограмм плюс-минус болушу мүмкүн? 1 килограмм да? 1 килограммга жетпей. Плюс-минус. Эми 29 килограмм, 30 килограмм, 31 жарым ушундай болуп калышы мүмкүн да? 31, 30, 29, 31ден көбүрөөк болуп кетет. Бул эми орточо биз 30 килограмм деп эсептейбиз. 30 килограмм, ооба. 30 килограмм экен, азыр мына заводдон өзүңүздөр чыгарып аткан жеринен көрдүңүздөр. Чыгарып эле ушундай жүктөп келип арабага бул жерге мына тизип жийип атыптыр. Быйылкы жылкы сезонго сиз канча тонна силос даярдай алдыңыз? Мен быйылкы сезондо станогум кечирээк келгенине байланыштуу 2,5 миң тоннадан ашыгыраак даярдадым. 2,5 миң тонна? Ооба, 2,5 миң тоннадан. Тоо кылып жийипсиз го? Ар жактардан бери жаап үстүн. Ооба, буну даярдаганда ушул бул 1,5 миң тоннадан көбүрөөк. Мына 1000 тонна. Бул биякта өзүнчө. Биякта өзүнчө. Бул азыр ачы элек экенсиз, а? Буну ачып, ушундай кылып атам. Бул станок өзү суткасына 30 тоннадан упаковка кылат. Суткасына 30 тоннадан? 30 тоннадан. А мен эми азыр 15 тоннадан упаковка кылып атам. Бир эле смена? Бир эле смена. Бир смена иштетип атасыз. Бул аппаратты каяктан, Ирандан алып келдим деп атасыз? Бул аппаратты 2 жыл мурун Иранга заказ берип, ушу Кыргызстанга алып келсемби, кандай болот деп, ушинтип 2 жылдан бери ойлонуп, быйыл алып келип курдум.
Муну куруп бере турган өзүңүздө бир специалисттер бар бекен? Же өзүңүздөр үйрөндүңүздөрбү? Кандай болду? Буну специалисттер бу жерде жок экен. Буну өзүбүз курдук, бирок иштетип бергенде Иран келип иштетип берди. Ирандан адистер келдиби? Адистер келди. Ирандан бул растаможка болду, Кыргызстанга келип растаможка болгондон кийин ал жакта адистерди чакырсам, виза аштырып, точно келиптир Кыргызстанга ушуну апарат. Адис керек экен деп анан виза ачып берди Кыргызстан. Анан самолеттун баардыгын жол кирасин төлөп, бизге келип үйрөтүп, курдуруп, үйрөнүп алып, анан үйрөтүп берди, анан кетти. Кетишти. Жакшы, сонун. Азыр бул станокторду дагы аягында кирип көрөбүз. Ага чейин эң маанилүүсү бул силос, даяр тоют туугандар. Бул ушу упаковка болгону. Азыр эми канча даана, канча кап чыгара алдыңыз? Азыр эми 1 ай болду. Силосу даярдаганыңызга 2 ай болду. Чыгарып баштаганыңызга 1 ай болду. 1 ай болду. Канча даана чыгардыңыз? Канча кап? Канча тонна же? Азыр бу жерде бир Биякта да жийилип турат, мына бул жакта да жийилип турат. Көп экен бир. Мына оң жакта караңыздар. 13.000 тонна болуп калды окшойт. 13.000 тонна. 13 тонна. 13 тонна. 13 тонна. Жок. 13.000 штук болду. 13.000 штук. Мынадан. Ооба. Ар бир рулондо 500дөн чыгат упаковка. Клёнкалар дагы ошактан келген. Мына клёнкаларбы? Ооба. Ичи кара, тышы ак. Мына бул кара экен да ичи, Ичи кара, тышы ак. Бул силоско атайы даярдалган Ирандан упаковка. Упаковкасы дагы станок менен бирге келген. Кийин дагы бул упаковка пакеттериңиз бүткөндө Ирандан заказы менен дагы алдырат экенсиз? Ирандан. Азыр мен 25 тоннага алып келдим. 25 тонна. 25.000 тоннага. Эми жок, 25 тонна клёнка алып келдим. 25 тонна клёнка алып келдиңиз. Мына атайын этикетке жабыштырып тур. Силос Тоют Шанхай дейт. Көрүп турасыздар. 100% экологиялык таза, кошулмасы жокпу? Кошулма жок. Жок. Бул жерде мына телефон номерлар Жайлы району Полтавка айылы деп жазылып турат. Ушул даяр тоют силос туугандар. Жүрүңүздөр, силосту кандай даярдады, ушуну дагы көрөлү. Бул силос даярдоо дагы оңой эмес болсо керек. Негизи сайыз убагында колхоз совхоздун бул тажрыйбасын колдонгондурсуз эми. Адистерден силосту кандай басат деп адистерден сурадым. Ушундай, буну ушундай баш керек, өтө оор техника менен баш керек. Канчалык пресс болсо, ошончолук силос жакшы турат деди. Бул үстүнөн техника менен дебелеп бастыңызбы? Пресстедиңизби? Ооба, техника бундайынан да полный басты. 25 күн басты. 25 күн? Оор техника менен. Ооба. Муну пресстейт экен да, демек, Мына караңыздар, Ооба. Мына караңыздар, мына жерден кандай көрүнүп турат деп. Бүт пресстелген силос. Муну ошо полиядан, эгин талаадан сиз даяр өсүп турган ушу жүгөрүнө эле комбайн салып туруп, анан ушундай деңгээлде майдалатып, анан техникага жүктөп алып келип эле үйүп пресстей бердиңиз да? Пресстеп, бу жерде 3-4 техника иштеди. Жакыныраак келиңиз. 3-4 техника иштеди бу жерде. Ушул бир техника чоң техника. К700 тебеледи, 2 трактор даярдап берип атты. Ошентип даярдады. Мына сыйымдуулугун, калыңдыгын, пресстелгенин караңыздар. Жакыныраак келип тартып койсоңуз, мисалы мына даны аябай көп кой, Бул даны менен, макапаясы менен бүт баары өтө майда чабылган техниканы таптым. Аралаштырып эле алып келип төгө бердиңиз дейм, мына. Турган боюнча эле мына. Жытын караңыздар, өтө сонун болуп тургой бул, Мына бул тоют туугандар. Азыр упаковка пакеттин ичиндеги ушул. Мунун сиңимдүүлүгү, мунун жанагы отход чыгабы, чыкпайбы, ушул жагында бир айтып койсоңуз жакшы болот эле. Сиңимдүүлүгү жакшы эле. Отход общем чыкпайт малдан. Малга акырга салып берсе, эч нерсе калбайт экен. Отход чыкпайт будан. Менен алып кеткендер болуп атат, отход жок дейт общем. Сразу эле айпап коет. Өтө майда чабылган.
Вообще майда чабылып тур. Даяр. Бир эки кепшеп эле нары жутат. А? Мына. Караңыздар. Малдын салаты да бул эми. Салат дең, а? Даяр. Азаматсыз, жийипсиз. Азыр эми ушул жерден эле чекеден ачып алып, мына бул жакта трактор, погрузчик бар экен, а? Ага. Ушуну менен келип эле алып барып, тиги станоктун бункерине салып берет экенсиздер. Анан лента менен нары тартып алып кирип кетет экен да, упаковка. Лента менен тартып алып кетет. Мунанын үстүнө чыгайлычы, муну үстүнөн дагы бир катар көрөлү. Азыр эми сиз бул даяр силосту упаковкасын бир кабын канчадан сатып атасыз? Тоннасын канчадан сатып атасыз? Же болбосо килограммын канчадан сатып атасыз? Bunun kilogramı 10 somdon. Bir упаковкада 30 kilogram çıgat. 30 kilogram 300 som. Demek bir tonna ala turgan bolsa 10 ming som bolat eкен da? 10 ming bolat. Bir tonna alsa. Bir tonnası. Bir tonna alsa 10 ming som. Bunu şu üstünen teknika menen naragına da biragına dağı жүрүп atıp prestep aябай basıptır da. Teknika bundayынан дагы жүрүп атты, бундайынан ham жүрүп атты, чоң техникачы. Ар жагына жүрүп, ар жагына жүрүп өттө басып 13,5 тонналык техника. Ошо лопаткасы менен престеп атты. Баа айтпадымбы, 25 күн басты. 25 күн, оңой эмес. Утуру полиядан алып келип эле үстүнө салып эле престе ошондой кыла бердиңиз дейм, а? Ошондой кылдым. Ушул жети областка той даярдайын деп мындай. Жети областка. Жети областка. Кыргызстан боюнча жетет экен да, Кудай кааласа, иншалла. Ошо аракет кылдым да. Керек болсо, дагы да болсо, келечекте объемду чоңойтуп, коңшу өлкөлөргө экспортко чейин чыгыш керек. Ошондой максат бар. Кудай кааласа. Дареги Полтавка айылы, сиздер ушу Сокулук, Бишкек, Сокулук, Беловодскийден күнбатышты көздөй, Кара Балтаны көздөй келе жатканда батышты карай. Петровкадан өтүп Полтавка айылы башталат, Полтавка айылы баштаганда мына унаалар, техникалар өтүп атат. Ошо трассадан болгон ичкери кирет экенсиздер. Киргенде эле оң жакта дарбаза бар экен. Бул жерде эми сайыз убагында эмне болгон бу жер? Бу жер сайыз убагында гараж болгон. Колхоз совхоз. Колхоз совхоз. Гараж. Ушу гараждын ичинде экен. Жакын жерде эмне бар эми? Бул жерде дагы бир мындай ориентир катары айтсак болот. Бишкектен келе айтканда Жайыл району деген чоң жазуу бар. Ошодон 1 километрге жетпей эле уже поворот. Поворот алып сол жака кире берет. Бул жерде ангар бар чоң. Ангарды дагы салып, ошонун ичинде техникалар, ушуну даярдаган техникаларым бар. Өзүңүздүн? Өзүмдүн техникаларым. Ошол ангардын ичинде техникалар турат. Кышында. Жазында азыр талада. Талада дейт. Азыр сезон кызылча топтоп атабыз. Чабып атабыз. Кызылча. Азыр төлкө бир эле силоспу же башка той түрлөрү да барбы сизде? Мен быйыл толку эле силосту даярдаганга успет эттим да. Силос. Планыңыз кандай дагы? Кийинки жылга дагы ушул силоско дагы кебек деп коет го. Ушул кебектерди, ушулорду кошуп дагы ушундай чыгарсамбы деген ой бар. Жемди байытыппы? Жемди байытып, малга сигимдүүсү көбүрөөк болсо, бул силос 10 сомдон болсо, ал баягы той эме кошулат да, жем кошулат. Жем канча кошулса ошого карап 12 сом болушу мүмкүн килограммы, же 13 сом болушу мүмкүн. Силосту отдельный мына 10 сом, бунун ичинде мындай дагы башка эмелери коштук деп. Ошондой кылсамбы деген ойлор бар кийинки жылкыга. Кийинки жылкыга. Жемди байытып, байытылган жемдин дагы упаковкасын даярдаганга бир план кылып атыпсыз да, Кудай буйрса, Кудай кааласа. Мына клёнкалар ушундай чоң клёнкалар экен да. Булар да Ирандан келген. Бул клёнкаларды узуну 60, турасы 12 экен. Ошол бир өсү ушул жерге 5 алдым эле жетти. Узуну 60 тура. Бул клёнкадагы ичи кара, тышы ак. Специальный силоско экен. Жакшы. Баягындай бир эле силос эмес, эми келечекте сизде мына упаковка кыла турган аппаратыңыз бар экен да. Жанагы кызылчанын күн жарасы эмне эле? Жом. Жомду дагы бир ушундай упаковкалоонун бир ыкмасын кылсаңыз болобу? Мен Кайыңды заводто бизден бир 35-40 километр турат. Ошол жерден кургатылган жом алып келип,
Кургатылган жоом алып келип, кут деле ушу объемдо килограммы 30 килограмм, баасы бирок 5 сомдон кургатылган. Килограмм. Килограмм. Экеси арзан экен, мындан. Экеси арзан. Бул 300 сом болсо, ал 150 сом. Ал 6 айга чейин гарантия тура берет. 6 айга чейин. Суук, жамгыр Эч нерсе болбойт. Эч нерсе болбойт. А муну канча айга сактай алабыз? Буну баягы айтып кеттим, 8 айдан 10 айга чейин сакталат бул. Сактала берет. 8 айдан 10 айга чейин. Азыр эми көп экен өзүңүздөр көрдүңүздөр, туугандар. Азыр бул жагындагы өтүп көрөлү. Келиңиздер. Бияка дагы жанагы сиз айткан 13 000 штук чыгардым деп атасыз, а? Ошонун бир канчасын дээрлик жарымын ушул жака жыйып коюптурсуз. Мында калыңдыгы канча катар? 4-5 катар жыйыпсыз, булар? Бул ошо Ирандан бизге айтты, 5 катар эле жыйгыла деди. Себебинде ушуга рассчитанный экен да. Бул ошо азыркы трактор погрузчик менен алып келип бункерге салып берет экен. Анан лента менен кирип кетет турбайбы, а, упаковкага? Станокко. Станокко упаковка менен кирип кетет. Мына караңыздар. Өзүнүн ыргагы менен ушу өлчөмү менен салып берет турбайбы, а, буякта? Өзүнүн ыргагы менен мына редукторлор салып берет. Азыр токтоду го бул. Токтоп иштейби же? Бул упаковка ар 40 секундда чыгып турат, ошо өз убагы келгенде иштейт. Ленталар. Компьютерге ошондой настройка болду. Ошондой настройка болуп калган. Бул дагы өз убагында токтойт. Ал жакта бул кереги жокто токтоп турат. Ар секундда токтоп, секундда иштеп турушат. Жакшы. Мына караңыздар, сонун Көрдүңүздөр? Мына жем. Жыты эле сонунда. Силостун жыты жакшы өзү. Өтө мыкты. Ушу лента менен жогору кирип кетет экен. Бул эми Ирандан жасалыптыр да. Ирандын производствосу. Ирандан алып келди. Ирандан алып келип ушундай заводдорду курууга дагы бир план кылгандар болсо, жардам бере аласызбы? Ким ушу Кыргызстанга кургусу келсе, ушундай станок өзүбүз алып келип, растаможкасын бардыгын бүтүрүп, куруп беришке, Кыргызстандын бардык жаранына куруп беришке аракет кылабыз. Жардам бересиз? Жардам беребиз. Зор. Уже ирандыктар менен тааныш болуп калдыңыз да сиз? Тааныш болуп калдык, алып келип беребиз, иштетип беребиз. Өзүңүздөр иштетип да бересиз? Иштетип да беребиз. Сонун. Кел мына станоктун иштешин көрсөтүп бериңчи. Азыр үстүндө лента менен үстүнө түшөт экен, а? Лента менен үстүнө түшөт. Келиңиз. Бияка өтүп көрсөтүп бериңиздер, сиздер да келиңиздер жакыныраак. Үстүнө түшөт экен. Анан азыр боковой клейлейт. Боковой клейлedi уже. Уже воздуху сорду. Эми боковой клейлеп туруп, бычак менен кесип коет. Ошол жерден кесет экен, да? Ошол жерден кесет. Кесип туруп, бияктан силинди түрткөндө бияка чыгып калат. Астыңкы лента менен бияка доскага чыгат экен, а? Доскага чыгат. Конвейерге. Ооба. Мына даяр. Бул воздухун соруп коет экен, а? Мына упаковка. Даяр болду бул. Көрдүңүздөр, Жанагы эле пленка. Даярдалып бүткөндөн кийин биздин өзүбүздүн мындай этикеткаларды эме кылганбыз. Этикеткалар менен ар бир чыкканын этикетка даярдап койгонбуз. Жумушчулар ар бирин үстүнө мынтип басып турат. Жабыштырып, этикетканы. Кайсы жети областка кетсе, ушу телефондо кабарлап тура бересиздер. Бул Мадейин Кыргызстан, Кыргызстандан жасалган өзүбүздүн өндүрүш. Бул Кытайдан келген жок. Европа, Америкадан келген жок. Россия, Казакстан, Өзбекстандан келген жок туугандар. Болгону пленка пакет гана Ирандан келген, упаковка жасаган станок гана Ирандан келген. Бүт тоют өзүбүздүкү. Кыргызстандын өндүрүшү. Ата мекендик өндүрүш. Бул жакта ушу мына компьютер менен иштейт экен да, мына карап. Бул компьютер менен иштейт. Бир эле адам иштейт бу жерде. Мына шит экен, а бул? Бул шит. Ушунча приборду бир эле адам иштетет компьютер менен. Бүт баары настройка болгон дең. Бүт баары настройка болгон. Кыргызстандан ким ала турган болсо, куруп, даярдап беребиз.
Буга бир чакан эле ушундай патология бийигирээк имарат болсо болот экен, а? Bu yerde, emeğe bir yerde turat. Paket Paket bir yerde turat. plonkası. Rulon. Rulon. Şey zor. En mıhtı. Gördünüzler mi? Paket bu yerden dağına görünüyor. Dağına görünüyor. Hazır Bir bir yerden- salıp atat, ha? Saldı ucu. Salva atat. Salıp atat. Uca bakıvoy kileyle itadı. Boşalım. Ona ısık, ütük bolot okşaydı, ha? Ha Ütük. bu üsüp. Bak Az basat eken, ha? Ana bastı. bastı. Hoppa. Kileylep koydu. Böyle bozduğunu sorup durup yemi bir yaktan kileyle durup bıçak beyin keser. Ulan bir yerde çarpma. Bir yaktan önce dayardı. Dayar. Hoppa. Anaka. 30 kilogram. 30 kilogram. Bir yerde öttü İranlıklar bunday Svetke ekonom kılıp çıkarıptır. Her bir nerse öz uağında kana işteydi. Buna lenta upakovka gelgende kana işteydi. Какой секунд? Sekundda. Bu bir upakovka 30 kilogram. 40 Bu sekundda nesi? çıkıp turadi. Bu vozduk men işleydi. Основной vozduk men işleydi. Bozuk veren mi? Bir yerde vozduk tolup turadi. Abi yakta buna sayti da var turbayı, ha? Aha. İnternet sayti var eken. Şu İran'dan kelgen aparat eken, da mı stanok, ha? Hazır emi. Abi aka. Uşunday stanok kurup, tegi bunkerleri menen komplekt şitlerin koyup, knopka basıp işletip bergenге чейин kança som ketet? Kança dollar ketet buga? Menikine 45 bin dolar gitti. 45 bin dolar. O. Polni alıp gelip rastamoşkası ve İran'dan gelgen kişi özü 3 gün gelip үйrөтүp gitti. Sevdiğinde bu kompüteri İranca yazılıp dur. Orusça emas. İrança deng, ha? İrança. Oşol. Yaxşı. Sonu. Mına klonkalarımız rulon turbayı, ha? Jana 25 tonna klonka alып geldim dediniz bile? 25 tonna klonka Rulon. Rulon. Bir rulondan kança dana çıgat upakovka? 500-600 çıkat. 500-600 çıgat. Yaxşı. Sonu. An Jomdağı çıkarabız. Jomda çıkarıveririz. Yaxşı. Mına jom dep turat bu yerde. Siz oşo jana kant zavoddan alып kelesiz deyip, ha? Kayındıda kant zavodтун kurgatılgan jomunu alıp gelip Upakovka kılып. upakovka kılabız. Bunun srogu bayada ayttım 6 ayga çeyin tura berет. 6 ayga çeyin. Жақшы. İşinizge ийгилик. Rahmat. Бул нерселерди мындай жасоону мурдатан пландаштырып жүрдүңүз беле же ушул тармакта бир иштегенсизби же сайыз убагында иштегенсизби? Жоқ, мен сайыз убагында жөн эле ушу кедей дыйкан баласы болуп эле шофер болуп эме кылдым. Өзүңүз кайсы жерден кулунуусуз? Мен өзү Ош областынын Куршав айылынан болом. Өзгөн району Куршав айылы. Азамат. Мыкты. Мыкты. 5 жылдан бери ушул ойлоп, ушуларды ушундай кылса болот экен, Кыргызстанга той жет областка даярдаса болот экен деп өзүмчө ойлоп, 2 жылдан бери ойлоп, быйыл ишке ашырдым. Азаматсыз. Колдоп кубаттайлы. Сизди керек болсо мамлекет, жергиликтүү бийлик, өкмөт колдош керек. Рахмат. Министрликте бирөө келип тааныштыбы? Жок, эч ким келип таанышкан жок. Жергиликтүү бийликтен бирөө келип тааныштыбы? Жергиликтүү өкмөттөр келип карап кетишти. Жакшы жумуш кылып атыпсың деди. Кыргызстанда бул биринчи жолу же буга чейин ачылганбы? Кыргызстанда бул жок экен. Былтыр Өзбекстанда Средний Азия боюнча Өзбекстанда бирөө курган экен. Барып, көрүп, келип анан кийин аракет кылдым да. Sonu. Эң мыкты. Сизге күч кубат берсин. Ушул жерде айта берелем. Мына Кыргызстанда чүй жергесинде, чүй өрөөнүндө миңдеген гектар жерлер бар. Туурабы? Андан канчалаган ушундай тоют даярдаса болот. Ушул мына заводду агабыз куруп коюптур. Күнүнө эксмен иштетсеңиз, демек 30 тонна күнүнө чыгара алат экенсиз. Эксмен, азыр бир эле эксмен иштетип атам. Бир эле эксмен иштетип атат экен. Балдарды жумуш менен да камсыз кылып атат. Элге даяр силос тоют да даярдап берип атат. Эми колдойлу, кубаттайлы, урматтуу ушу өкмөт өкүлдөрү, Айыл чарба министрлиги, экономика министрлиги келип мына агабыздын ишмердүүлүгү менен бир таанышып кетиңиздер.
эгер көргөн болсоңуздар. Колдойлу, кубаттайлы. Анан урматтуу чарбачыл мекендештер, сиздер мал жандыгын багып аткан болсоңуздар, ферма болсо, анда ушул жемди алып барып малга жедириңиздер. Кудай буйрса, жакшы экен. Бир да отход чыкпайт экен. Сиңимдүүлүгү да жакшы болот экен. Эң сонун бүгүнкү күндүн талабы болгон даяр силос тоют даярдаптыр. Ишиңиздерге ийгилик. Биз азыр дарегин сиздерге түшүндүрүп коелу, трассага чыгып, трассадан тартып коелу. Сизге рахмат айтам. Көрүшкөнчө. Келип туруңуздар. Рахмат. Тыш болуңуз. Туугандар, дарегин так билип түшүнүп алыңыздар. Биз азыр ушул жол менен ичкери кирип, оң жактагы гараждын ичинен тартып чыктык. Бул жерге мына трассанын боюна силос деп жазып койгон. Рекламасы дагы илинип турат. Түз кетсе Карабалта, Карабалта жактан келе жатканда Полтавканын чыга бериши болуп калат. А бул жагы тиги жакта Жайыл району деген жазуудан 1 километр өтүп, мына ушул жерден сол тарапка бурулуп киресиздер. Силос